Салам, менин атым Найзабек. Мен эмне үчүн парламенттик шайлоонун жыйынтыктоочу протоколдоруна ишенүүгө болбой турганын айтып берем. 28 ноябрда өлкөдө жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өттү. Өзүңүздөр билгендей, клуб шайлоо процессине көз салуу үчүн 1400 байкоочусун жөнөткөн. Байкоочулардын жардамы менен биз шайлоо участкалары жабылган соң добуштарды кол менен саноодон кийин протоколдордун көбү оңдолуп, кайра жазылганын аныктадык. Ал эми айрым учурда протоколдорго участкалык шайлоо комиссияларынын жасалма кол тамгалары да коюлган. Протокол бул шайлоонун жыйынтыгын бекиткен негизги документ. Негизинен кол санактан кийин протоколдорго өзгөртүү киргизүүгө жол берилбеши керек. Бирок документти толтурууда комиссия мүчөлөрү дайыма ката кетиришет. Мында маселе протоколдор процедураларды бузуу менен оңдолгондугунда. Мыйзамга ылайык ар бир оңдоого акт түзүлүшү керек. Бирок комиссия мүчөлөрү бул талапты этибарга алышпайт. Ошол эле учурда кайрадан жазылган протоколдор байкоочуларга көрсөтүлбөйт. Клубдун байкоочулар менен иштеген командасы жыйынтыктоочу протоколдор кандай өзгөргөнүн изилдеп көрдү. Ал үчүн биз шайлоо участкаларынан байкоочулар жөнөткөн протоколдор менен БШКнын сайтына жарыяланган протоколдорду салыштырып көрдүк. Протоколдордогу дал келбестиктер тууралуу толук маалымат базасын сиз Клуб KG'нин сайтынан таба аласыз. Бул биз талдап жаткан алгачкы шайлоо эмес. Буга чейинки апрель айында өткөн жергиликтүү кеңештерди шайлоодо жана референдумда Борбордук шайлоо комиссиясы протоколдордун кайрадан оңдоп жазуу үчүн анчейин деле жаза чарасын көрбөгөнүн аныктаган элек. Бул шайлоодо биз участкалардын дээрлик жарымында жыйынтыктоочу протоколдордун көчүрмөлөрүндөгү маалыматтар бири-биринен айырмаланаарын байкадык. Мурдагы шайлоого салыштырмалуу негизги айырмачылыгы бул жолу протоколдордо партиялардын жыйынтыктары өзгөртүлгөн. Кээ бир жерде добуштардын дал келбестиги ондоп, жада калса жүздөп саналат. Мисалы, БШКнын протоколу боюнча Аксу округундагы 30-65 шайлоо участкасында көпчүлүк партиялар участкадан алынган протоколдорго салыштырмалуу 2 эсе аз добуш алышкан. Ал тургай БШКнын протоколунда жарактуу бюллетендердин саны байкоочулардын протоколуна салыштырганда 300гө аз. Эмне себептен мынча көп бюллетен кол санак бүтүп участкалар жабылгандан кийин жараксыз болуп калганы белгисиз. Октябрь райондук шайлоо округундагы 1109 участкасында шайлоо күнү протоколдор чындап эле ката толтурулган болуш керек. Имараттын ичинде добуш берүүчүлөргө берилген бюллетендердин саны шайлоого катышкан адамдардын санынан ашып кеткен. Бирок БШКнын оңдолгон протоколунда бул гана өзгөрбөй, бардык партиялардын жыйынтыктары бир канча добушка азайып кеткен. Ал эми социал-демократтардын 33 добушу кемип калган. Ал эми жарактуу бюллетендердин саны күтүүсүздөн эле дээрлик 100гө азайган. Ушундай болушу мүмкүнбү? Тескерисинче деле болгон учурлар бар. Айрым участкаларда партиялардын добуштары буйрук бергендей эле өсүп кеткен. Мисалы, Кочкор шайлоо округунун 40-88 участкасында добуш берген шайлоочулар менен жарактуу бюллетендердин саны аз гана өзгөргөн. Бирок БШКнын көчүрмөсүндө участкадагы көчүрмөгө салыштырганда партиялар көбүрөөк добуш алышкан. Дагы бир маанилүү жагдай. Айрым учурда БШК протоколдордун көчүрмөсүнүн бир нускасын жарыялап, андан кийин аны башка сандарды камтыган протоколдорго алмаштырган. Биз клубда БШКнын сайтындагы бардык маалыматтарды автоматтык түрдө скрейпинг кылганбыз. Ошондуктан бизде 2 көчүрмө тең бар. Булардын кайсынысына ишенүү керек? 2021 жылдын 7 декабрына карата клубдун командасы 320 протоколду талдап чыкты. Алардын ичинен 142си оңдолуп, кайра жазылган. Дагы 150 участка боюнча БШК маалыматтарды жарыялай элек. Эң аз дегенде 27 участкадан алынган протоколдордо керектен чыккан бюллетендердин саны өзгөртүлгөн. Бул ШК мүчөлөрү бюллетендердин керектен чыгарууга шалаакы мамиле кылып, аларды байкоочулардын көзүнчө эрежеге ылайык санаган эмес дегенди билдирет. Же санашкан, бирок кийин сандарды атайын өзгөртүп коюшкан. Дагы 17 участкада биздин байкоочуларга протоколдордун көчүрмөсүнө керектен чыгарылган бюллетендердин санын жазбастан беришкен. 10 участкада шайлоо күнү комиссиянын колуна тапшырылган бюллетендердин саны өзгөрүп кеткен. Муну деле сыйкыр деп атоодон башка сөз айтуу мүмкүн эмес. Анткени шайлоо күнү бардык бланктар байкоочулардын көзүнчө дыкат саналат. Кандайча ашыкча болуп калды. 12 участкада тизмеге кирген шайлоочулардын саны өзгөргөн. Бул дагы таң калыштуу. Анткени добуш берүүчүлөрдүн реестри алдын ала даярдалат жана комиссия алардын санын так билет. 23 участканын комиссия мүчөлөрү бюллетендерди
колуна алган шайлоочулардын санын өзгөртүшкөн. Негизинен бул графа боюнча дал келбестиктер көп деле эмес. Бирок кээ бир участкаларда добуш бергендердин саны ондогон, ал тургай жүздөгөн кишилер кошулуп калган. Октябрь шайлоо округундагы 1109 шайлоо участкасында болсо, тескерисинче добуш бергендердин саны 96га аз болуп калган. Негизинен протоколдордо жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны өзгөргөн. Мындай өзгөрүүлөр 100дөн ашык участкада катталды. Шайлоо участкаларындагы байкоочуларга берилген протоколдордун көчүрмөсүнүн сапатын дагы өзгөчө белгилеп өткүбүз келет. 34 участкада клооптун байкоочуларына айрым графалары толтурулбаган документтерди беришкен. Дагы 26 протоколдун көчүрмөсүндө ата журт Кыргызстандын жыйынтыгы жазылган графа же баарына каршы пункту кесилип калган. Протоколдордогу мындай дал келбестиктер шайлоо процессинин ачык айкын өткөнүнөн шек жаратат. Алсак, Орусия, Беларусь сыяктуу өлкөлөрдө шайлоонун жыйынтыгын бурмалоо үчүн протоколдор кайрадан оңдолуп жазылат.